Мада айыл өкмөтүндө жолдорду жаңылоо менен катар энергияны үнөмдөө багытында да жаңы долбоорлор ишке ашууда. Бүгүнкү күндө айыл аймагындагы негизги көчөлөрдүн 7 чакырымга жакын бөлүгүнө 2 катмар асфальт төшөлүп бүттү. 7 километрге жакын асфальтыбыз азыр 2 слой болуп бүттү, негизги чоң көчөлөрүбүз. Буга чейин дагы ички көчөлөр болгон, анын кечегинде президенттин эл менен болгон жолугушуусунда минимум 5 километрден кем басылбасын деген саясаты менен азыр бизде дагы бир негизги чоң жолубуз 5 километрге жакын жолубуз басылып бүттү. Жолдорду жаңылоо өтүнүчү айыл өкмөт башчысы Тагдыр Токтосунович тарабынан айыл аймактык кеңештин депутаттарына сунушталып, тиешелүү чечим кабыл алынган. Натыйжада жаңыланган жол бүгүнкү күндө элдин пайдалануусуна берилди. Ушул айылдын тургундары арызы менен биздин айыл өкмөткө кайрылган эле. Айыл өкмөтүбүз Тагдыр Токтосунович айылдык кеңештин депутаттарына сунуштады. Айылдык кеңештин депутаттары чечим кабыл алып берип, ушул асфальтты азыркы учурда пайдаланууга бердик. Эми айыл өкмөтүндө көңүл борборунда энергияны үнөмдөө, Мадыдагы 2 мектепке 30 киловаттык күн панелдери орнотулуп пайдаланууга берилди. Долбоор азык-түлүк программасынын колдоосу менен ишке ашкан. Мада айыл өкмөтүнүн 3-интернационал мектеби азыркы учурда электр энергиядан аксап жатат. Себеби булардын батарейкасы дагы жылытуучу батарейка дагы ушу электр энергиядан уланган. Ошол себептен мына кошумча дополнительный мына электр панелдерин орнотулду. Ушул долбоор боюнча иштегендерге рахмат. Ушул СВДнде азыркы учурда электр энергия аз болгондуктан мына тез өчүп атат. Былтыркы жылда тез өчүп атты. Ошол себептен ушул жердеги мугалимдерге, ошондой эле окуучуларга компьютерди пайдаланууда ыңгайлуу болгондуктан ушул электр панелин орнотулду. Ушул долбоорго рахмат. Өкмөтүбүзгө да рахмат. Энергияны үнөмдөө муну менен эле токтоп калбайт. Айыл өкмөтү башка мектептерди жана мекеме уюмдарды да күн энергиясына өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Жакында бул багытта кытайлык ишкана менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, дагы бир мектепти пилоттук негизде күн панелдерине өткөрүүнү сунуш айтылган. 1 киловатты $850 деп кече Кытай ишкери ошондой бааны койду. Алардын айтуусу боюнча аябай жакшы, мындай күнү түнү дагы заряд ала турган күн панел дейт, мындай азыркы заманбап жаңыдан деп. Ошондо мисалы үчүн кече биз администрацияда акимдин тапшырмасы менен дагы ошо бир мектепти эсептеп көрдүк. Ошондо бир мектепке бир 3-4 миллионго чейин акча кеткен болсо, а биз итагыда бир мектепке ошо жылына 1 миллиондогон акчаны расходколуп атабыз. Жанагы катуу отун, көмүрүн алып беребиз, светин төлөп берет мамлекет. Ошондо бир 5 жылда биз ошону актап бүтөт экенбиз. Жылына 5 жылга деп договор болуп атат. 5 жылда берип бүтөсүңөр болсо, берип кутуласыңар депчи. Ошондо бир жылда 1 миллиондон кутулсак 5 жылда бүтөт. Биз ошону бир мектепти ошого мындай как пилотный катары колдонуп көрөбүз. Андан сырткарын реске дагы кошумча кылып өткөзүп сатсаңар болот деген, ооба сатууга дагы өткөзсөк болот экен. Мада айыл аймагында аткарылып жаткан иштер жергиликтүү тургундардын да колдоосуна ээ болууда. Айрыкча көп жылдан бери көйгөй жаратып келген жолдордун жаңыланып, мектептердеги электр энергиясы боюнча маселелерди чечилип жатканына эл ыраазычылыгын билдирүүдө. Асфальттын басылганы эл үчүн, биз үчүн өтө жакшы иш болду. Өтө сонун иш болду. Мурдагы асфальтыбыз сайыз малын болгон, биз кичинекей мезгилде асфальт болгон өзү действительно. Бирок эми сапаты мынчалык болгон эмес да. Анан жанагы бизден баягы таза суу келгендиктен, таза суунун кээ бир баягы колсолору ушул неменин ичинде болуп калган, асфальттын ичинде болуп калып, бир бузула турган болсо асфальтты кошо бузуп, кайра оңдоп, кайдагы асфальттап ошо өтө кыйынчылыктар болду, сөздүн ачыгы. Анан эми качествосу жакшы болгон менен эл тараптан эми баягы суу керек экен, кузов ачты да, мына бул өтө жакшы иш болду. Баягы суу түтүктөр бияка жылып, ошо асфальт баштала электен мурда 1 метр, 2 метр бул жака жылды. Айыл өкмөт башчысы Тагдыр Токтосуновичтин кыска убакытта жасаган иштерин айыл тургундары белгилеп, жаңы жетекчиден мындан да көп жакшы иштерди күтүп жатышканын айтышты. Деле келди, жакында келгенине карабастан, мына эми убат болуп, мына көрүп турасыздар. Мына жерлер мурда
el jönlü bak bolça. Bak bol oşa düşünүү menен oşa işkerlerge berip buna fontandарды işletişti. Alakötün salım şöyle jakşı ona elge işkerlerge berse iş bolot eken. Elder gelip mena tamunak jişip fontanın janına oturup es alуусу jakşı bolup atat. Эми ойлойм жакшы эле иш алып барат окшойт. Жаш неме экен. Эми дагы деле ишеничибиз артып барат. Эми барган сайын дагы ушундай иштерди кылып турса, кимдир сыймыктанбайт. Кимдир ыраазы болбойт. Элдин өтүнүчү ишке ашып, анын жыйынтыгы кайра элдин өзүнө кызмат кылууда. Мадыда башталган бул иштер эми башка социалдык объекттерге да уланып, айылдын өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачмакчы.